80 жылмын, 41 жаштамын. Аялым менен жакшы эле жашадым, ушу убакка чейин чогуу жашаганбыз 15 жыл. Аялым башка жерге тийип алса, жашай берсин ошо. Кимге тийсе мен ого эч эмем жок. Каршылыгым жок. Кааласа бирөөнө тийсин, кааласа оңуна тийсин. Эч каршылыгым жок. Асан деген ошого тийген анык. Ол бала менен да сүйлөштүк. Азыр сүйлөштүк ушул моментте. Алганым анык. Жашаганмын, мага күйөөм менен ажырашып кеткенмин деп айтып берди. Мен мисалы ону мен мындай эле айтып коеюн, мен мисалы билбей үйлөнгөнмүн, бирок ажыраштым, бирок жашадым. Мен ону любой жерде айтып бере алам. Ооба, ошон жашаганмын, үйлөнгөнмүн, ажыраштым, билдим, күйөөсү бар экен, ажыраштым. 5 та баласы бар экен, ажыраштым. Ооба. Ону эч демеси жок. Мен ол Кудайдан карап турасыз, пендесизден жашаган мен Кудайдан ака парасы жашаган. Ооба, туура. Ошо эрге тийип кетти деген укканда уктабай кыйналып таматырып жүргөн күндөр болду. Şu yerden çiftlerge çevirse жақсы болу, аяладан деп абилин сакташ керек да. Неврелерин кайтарып берсин, өзү кете берсин, каяк барсın, каяк барсın. Дагы эрге тие берсин. Неврелериңизди кайтарып берсин сизге. Неврелерин кайтарып берсин, болду мага ошондой. Мен ошо балдарым берсе мен өзүм багам. Кудуретим жетип, балдарым үчүн баарына берем. Жақсы балам, арак ичпесе, тамеки чекпесе, 5 vakit namaz okusun zaman değil mi ben babamın? Polları ile kaldı, ança bıçağı daha yüktölbөгөн nерселер kaldı, ошо жүктөсө ушунун пол эле калат да. Полду да жүктөп кетти айтып койгондачы. Негизи сиз кандай кабыл алдыңыз ата? Неме? Келиниңиздин ушундай кадам. Келиним өтө начар экен деп кабыл алдым. Мен муну тилбиргилеп жүрдүм да, жакшы келин деп жүрдүм да. Начар болуп чыкты да акырында. Şu yerden çiftlerge çevirse жақсы болу, аяладан деп абилин сакташ керек да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштомай Москва деп издесеңиздер да болот. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынан көрүүчүлөрү. Биздин офиске бүгүн Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун тургундары өздөрүнүн жеке арыз муңдары менен келди. Үй бүлөлүк маселе экен. Алдыңыздарда турган бул чоң атабыз жана ошондой эле 41 жаштагы улан агабыз. Улан агайдын негизги маселеси 15 жыл чогуу жашаган аялы күйөөгө тийип алып, азыркы учурда үй бүлөсүн өзү бузуп, 5 баласын талашып жаткан мезгил экен. Азыр Улан мырзанын балдарын бакканга өзүнүн кудурети жетет. Жана ошондой эле үй бүлөнүн бузулушуна байланыштуу өзү атайын маалымат бергени келди. Эмесе өзүңүздү тааныштырып айтып бере берсеңиз, каяктан болосуз Улан мырза? Өзүңүздү тааныштырсаңыз алгач. Өзүмдү тааныштырсам, Каракожа районунун Кашка жол айыл өкмөтүнүн Жаңтола айылынан болом. Ушу 80 жылмын, 41 жаштамын. Мен кайрылган себеби ушу 15 жыл бирге жашаган аялымын. Ушу чогуу жашаганбыз 15 жыл. Азыр ушул моментте азыр чогуу жашабайбыз. 1 жылдан бери ушу
Турцияга, Россияга качып, келбей эрге тийип алган. Эрге тийип алып, дагы алына аз келгенсип, ушинтип кече эме кылып, үйгө барып, кийим кечелер бар эмелерин жүктөп, 15 жыл чогуу жашаган эмелердин баардыгын жүктөп кетишти. Жүктөп кетти. Тууган уруштар менен келишип, баардыгы тагалары менен келишип, ошондой эме жүктөп кетишти. Жүктөп кетти. Айтып берсеңиз, аба, сиздин өзү 7 балаңыз бар экен, азыр 5 балаңыз бар экен, чоң ата. Улам мырзаларды өзү үйлүү жайлуу кылып бөлгөнсүздөрбү? Бөлүнгөн, карасынан уят бөлүнгөн. Мен болсо, Кашкаржан айрып, мен Кашкаржан айрып. Карагулжадан келдиңиз? Карагулжадан келдим. Ошо балаңызга тынчсызданып. Не болду деп кече Карагулжада үйдө турсам бирөөлөр телефон кылды, келип балаңызга топонон салып атат деп. Анан кечке багып келдим да, неге топонон салат десем, бир келип, баягы акалар менен абалар менен келип туруп, муну неме деп, коступ неме кылыптыр да. Анан келсем, булар үйдө туруптур, ушундай кылды деп. Муну айтты, анан жанагы неме айтты бары тежеси. Давай немени көргөзсүн деди. Аны телефонго тартып алып жүктөгөн деп. Анын жүктөгөн баарын тартып алып деп. Анан мага ушу неметкен мен нерелерин кайтарып берсин, өзү кете берсин. Каяка барсın, şuyaka барсın. Дагы эрге тие берсин. Неберелериңизди кайтарып берсин сизге. Неберелерим кайтарып берсин. Болду мага ушундай. Сиз айтып берсеңиз, азыр аялым күйөөгө тийип алыптыр, башка эри бар экен деп айтып атасыз да. Бул фактпы? Ошондой маалыматтар барбы? Ошону айтып берсеңиз. Факт бар. Ол бала менен сүйлөштүк. Өзүбүздүн тууганыбыз болуп кетет экен. Ал Кара сууда жашайт экен. Чоң апабыздын ошо кызынын балдары болот экен. Кара сууда жашаган чоң апабыздын кызынын балдары болот экен. Ошо Асан деген, ошого тийген анык. Ол бала менен да сүйлөштүк. Азыр сүйлөштүк ушул моментте. Алганым анык. Жашаганмын, мага күйөөм менен ажырашып кеткенмин деп айтып берди. Ошо. Негизи азыр ошол аудио видеону азыр мен өзүм да уктум, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол Москвада, Москвада ошол бир мырзага тийгендиги аныкталган видеолор бар экен. Жана ошондой эле мына экранда көрсөтүп жатабыз, сүрөттөр дагы бар экен. Бунун сот чыкканга чейин азыр жүздөрүн жаап коелу деп туруп чечтик, ошон үчүн жүзүн жаап койдук. Буну болсо келинчегиңиз фотомонтаждап атпыр. Бул эч эле фотомонтажга жакын эмес сүрөттөр экен. Мына өзүңүздөр деле баса белгилеп айтсаңыз болот. Мындай күнүнкү жашоосу, телефон сүйлөшүүлөрү бардыгы бул далилдеп турат экен. Чындыгы аялыңыз биринчи жашабай калганыңызга 1 жыл болуптур. Мына 1 жылдан бери Туркияга барыптыр, Москвага барыптыр. Неге жөнөткөнсүз? Урушуп кетип жөнөттүңүз беле же аялыңыз менен жаңжал, уруш жаңжал, конфликт болуп тура беле? Турцияга жөнөгөндө биринчи ошо Олфта иштеген бир досу бар да, ошонун кайненеси ошо жакта иштейт экен. Ошо менен чогуу иштейм, ол менен сүйлөштүм, кел деп атат дегенден кой десем болбой кылып, деп ар кимди ортого салып атып кеткен эле. Ошо аяктан келдим, аяктан бир 4 ай 5 ай иштеди да келдим. Кичине арзуан $1200 алып келди. Ошо $1200 кайра алып Россияга кетти. 10 күн 15 күн болбой Россияга кетти. Качып кетти. Демек Туркияда жүргөндө күйөөгө тийген эмес экен? Күйөөгө тийгени ошо бирөө ошо Асан дегенден уктум. Ошо Туркияда жүрүп күйөөгө тийип, ошо баягы эме болгон, иштеп аткан жерде аялым ери бар, аялы бар. Эрге менен тийген эрге. Onu sana pulun berбей айдап чыккан. Үйдөн айдап чыккан, ошондой болгон. Ана оны билген эмеспиз. Ана мына келгенден кийин 10 күн 15 күн болбой Россияга ушу атам досторум
аталары өтүп кетти, ошого патага барып келейин деген боюнча Россияга кетип калган. 4 ноябрь күнү кетти. Үйдөн кантип чыкты? Үйдөн мен базарга чыгып кеттим эле, анын кандай чыгып кеткенин билбейм. Келсем эч баласы жок, кийим кечелери жок, ошо чыгып кеткенин мен байкабай да калганмын. Балдарыңызды таштап кеттиңер, 5 балаңызды. Балдарымы ошо кайненемкине апарып таштап койгон, мен анын кайненемкине алып келдим. 5 балаңызды. 4-өн алып келдим. 5 баланы эмес, 4-өн алып келдим. Bir балаңыз калды ойнап. Эң кичинекей кызым алып келген жокмун. Ал ушу өтө жашыраак эле, ошону караганга мүмкүнчүлүгүм жок эле, ачыгын айтыш керек. Калгандарын караганга мүмкүнчүлүгүм бар эле. Ошо карадым, тутулдум. Ошо 1 жылдан бери, почти 1 жылдан бери карап келеттим эле, мына жакындан бери ошо эмеден Россиядан ошо экинчи эринен ажырашып келгенден кийин баламды чакыртып алганда, мени чакырганда ошо баламдын үчөөнү чакырган, кызым барбай койгон, ошо үчөө келген да, үчөө барган дагы кайра экөө келген. Кичине балам ошол жакта калып кеткен. Ошо мектепте окуган балам карасыга келип окуду, ушул убакка чейин окуду. Анан кече каникул бергенде айылга апардым эле. Улак көрпөсүн деп, улак болот деген улак көрпөсүн деп жөнөтсөм, ошо жерге барып, ошо жерден алып кетиптир. Балаңызды. Баламды алып кетиптир. Чоң балам алып кетиптир. Кичинесине айткан экен, кичинесинен барасыңбы деген экен. Мен атаман урса сурап анан бар дебедип эле эч жака чыкпайм деп коюптур ошол. Демек, сиз 15 жыл аялыңыз менен, 15 жыл деген чоң, узак жашоо. Аялыңыз менен кандай жашадыңыз эле? Бактылуу жашадыңыз беле? Конфликт болчу эле же эмне болчу эле? Аялым менен жакшы эле жашадым ушул убакка чейин. Өтө эмес, жакшы эле жашадым. Мен мисалы үчүн ошо болгон үчүн уктабай кыйналган күндөр болду. Жакшы жашаганыбызды ошодон эле белгилүү да. Уктабай ошо эрге тийип кетти деген укканда уктабай кыйналып таматыр жүргөн күндөр болду. Ушундай болду. Ошо сиз айтып берсеңиз, аялыңыз эрге тийди дегенде кандай кабыл алдыңыз? Сизге кандай тийди? Бул эми өтө оор тийгендир сизге. Өтө катуу нагрузка болду, ошого уктай албай кыйналганмын. Аялыңыз күйөөгө тийип алгандыгын өз оозунан уктуңузбу? Аялыңыз эмне деп атат күйөөгө тийип алсын десеңиз? Россиядан келгенден кийин эжемдер барып күйөөгө тийдиңби деп калп эле сурап көргөн. Жок, мен эрге тийген эмесмин деп алдаган. Анан сүрөттөрдү көргөзгөн. Сүрөттөргө не деп комментарий берип атат? Сүрөттөрдү көргөзгөндө бекиткен, ошо балдардан бекиткен. Балдарды да алган бул жөнөкөй эле сүрөт, кошулган ушундай эме кылган деп, ошондой фотошоп деп атат. Кече да үйгө барганда ошондой фотошоп деп айтты. Үйгө барып чаң топлом кылган күнү да ошондой фотошоп деп Сүрөттөн көрдүңүз, ошо үй жайыңыздан болгон нерсенин бардыгын жүктөп кеттиби аялыңыз? Үйдө азыр мына пол кече полдор эле калды, анча-мынча үйдө дагы жүктөлбөгөн нерселер калды, ошо жүктөсө ушул пол эле калат да. Полду да жүктөп кетти айтып койгондачы. Негизи сиз кандай кабыл алдыңыз ата? Эмне? Келиниңизди ушундай карап. Келиним өтө начар экен деп кабыл алдым. Мен муну тилбиргилеп жүрдүм да, жакшы келин деп жүрдүм да. Начар болуп чыкты да акырында. Şu yerden çiftlerge çevirse жақсы болобу, аяладан деп абийин сакташ керек да. 5 балаңыз тең алып кеттиби, азыр 3 балаңыз алып кеттиби? Азыр чоң балам, анан эң кичине 2 балам калып кетти ошол жакта. Мен ошо балдарым берсе мен өзүм багам. Кудуретим жетет балдарым үчүн баарына даярмын. Балдарыңызды алуу үчүн атайын келип отурасыз да эмичи. Анан ушул маселени эл билсин деп атасыз да, ушундай маселе болуп атат. Сиз эми кандай кадамдарга барасыз? Эми аялыңыз сизди сотко берип алимент төлөттүрөм десем эмне болот? Эми үй бүлөнү бузган ким болду өзү башында? Үй бүлөнү бузган өзү болду. Ошого кеткен. Эжемдер чакырса да келбеди. Билетин алып берейин десе да келбеди. Өзү үй бүлөнү бузган өзү. Ошол аял. Анан балдарды чачыратып, эки жакка чачыратып салганда өзү. Мен балдардын баарын бириктиргим келет, чогулткум келет. Мындай балам үчүн баарына даярмын. Ошон үчүн элге кайрылам. Балдарыңызды сизге кайтарып берсин. Аялым башка жерге тийип алса, жашай берсин ошо. Кимге тийсе мен ого эч эмем жок. Каршылыгым жок. Кааласа бирөөнө тийсин, кааласа онуна тийсин. Эч каршылыгым жок. Мен балам 5 вакыт намаз окуйт. Намаздан калбайт.
Жақсы балам, арақ ішпесе, тамекі шекпесе, беш уақыт намаз оқысын жаман деймін мен баламды. Жақсы балам мен. А келініңіз қандай елі бұға чейін? Келінім бұға чейін басында жақсы болып келген. Шын айтыс керек та. Кейін елі мынандай тәртіп болып кетті да. Men misалы onu ben mındayla айтып koyayım. Ben misалы bilbey үйленгенмін. Бирок ажыраштым, бирок жашадым. Men onu bu жерде айтып бере алам. Ооба, ошон жашаганмын, үйленгенмін, ажыраштым, билдим, күйөөсү бар экен, ажыраштым. 5 та баласы бар экен, ажыраштым. ооба. Onu hiç demesi yok. Ben ол Кудайдан карап турасыз, пендесиздер жашаган мен Кудайдан ака парасы жашадым. ооба, туура. Ол менен ошо бирөө менен жүргөн ошо сүрөттөрдү көргөн кандай жашайм ол менен. Ол ошондой сүрөттөрдү көргөндө жашагым келбейт да. Талағын бердіңіз. Саламаттаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде дагы ой пикирлер болсо, комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле экинчи тарапты дагы мен офисине чакырам. Келиңиздер, үнүңүздөрдү билдириңиздер. Бизге ким келе турган болсо, биз ар бир жарандын үнүн болгон күч аракет менен жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Биз бейтараппыз, биз эч кимден талабын талашпайбыз. Бизге ошол арыз моңон үнүн элге жеткирем деген адамдар келип, үнүн жеткирет. Саламаттаңыздар. 80 жылдыкмын, 41 жаштамын. Аялым менен жакшы эле жашадым, ушул убакка чейин чогуу жашаганбыз 15 жыл. Аялым башка жерге тийип алса, жашай берсин ошо. Кимге тийсе мен ого эч эмем жок. Каршылыгым жок. Кааласа бирөөнө тийсин, кааласа оңуна тийсин. Эч каршылыгым жок. Асан деген ошого тийген анык. Ол бала менен да сүйлөштүк. Азыр сүйлөштүк ушул моментте. Алганым анык. Жашаганмын, мага күйөөм менен ажырашып кеткенмин деп айтып берди. Мен мисалы onu ben mındayla айтып koyayım. Ben misалы bilbey үйленгенмін, бирок ажыраштым, бирок жашадым. Men onu bu жерде айтып бере алам. Ооба, ошон жашаганмын, үйленгенмін, ажыраштым, билдим, күйөөсү бар экен, ажыраштым. 5 та баласы бар экен, ажыраштым. ооба. Onu hiç demesi yok. Ben ол Кудайдан карап турасыз, пендесиздер жашаган мен Кудайдан ака парасы жашадым. ооба, туура. Ошо элге тийген, тийип кетти деген укканда уктабай кыйналып, таң атырып жүргөн күндөр болду. Şu yerden çiftlerge çevirse жақсы olur. Ayağlardan bir haberini saklaş gerek de. Nevrelerini kaytarıp versin, özü getirirsin. Ayak varsın, şu ayak varsın. Daha yerge çevirsin. Nevreleriniz kaytarıp versin sizge. Nevrelerini kaytarıp versin. Boldu mağa şunlar. Мен ошо балдарым берсе мен өзүм багам. Кудуретим жетип, балдарым үчүн баарына берем. Жақсы балам. Arak içpese, tameki çekpese, 5 vakit namaz okusun жаман деймін мен баламды. Полдор эле калды, анча мынча үйдүн дагы жүктөлбөгөн нерселер калды, ошо жүктөсө ушул пол эле калат да. Полду да жүктөп кетти айтып койгондачы. Негизи сиз кандай кабыл алдыңыз ата? Неме? Келиниңиздин ушундай кадам. Келиним өтө начар экен деп кабыл алдым. Мен муну тилбиргилеп жүрдүм да, жакшы келин деп жүрдүм да. Начар болуп чыкты да акырында. Şu yerden çiftlerge çevirse жақсы olur. Ayağlardan bir haberini saklaş gerek de.